Рахмат. Рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу агалар, достор, эжелер, аяштар, карындаштар, баарыңыздар. Бүгүн ушул жерге келип жыйналып, жолугушуп кетели деп келгениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылыктар болсун. Аманчылыктар болсун. Мына бүгүн жетиси болсо дагы туп-туура бир жумадан кийин бул шайтан оюнунун баары бүтөт. Тып-тынч болуп калат. Андан кийин концерт да токтойт. Издеген киши да токтойт. Шайлар да токтойт. Баары токтойт. Андан кийин эмне болот? Тып-тынч баягы заман болот. Кийинки заман кандай болот? Биздин 15 октябрдагы тандообузга жараша болот. Нени тандайбыз? Кандайды тандайбыз? Кимди тандайбыз? Ал эрк сиздердин колуңуздарда. Сиздердин чечимиңиздер. Эки жолубуз бар. Бир жолубуз мына бараткан көчтү токтотуу. Бул көч уланбай эле койсун. Бул көч жакшылык көч эмес. Бул көч жакшылыкка алып барбай турган көч. Мен азыр айтсам дагы бул жерде 25-30 дагы жигиттер кыздар дагы 6 жыл айтып жүрбөңүздөр. Адахан Мадумаров ошондо туура айткан экен, аттиң түшүнгөн эмес экенбиз деп. Неге айтып атам мен? Мындан 7 жыл башта 2010 жылы Кыргыз Республикасына бир башчы керек. Шорду элге 1000 башчы, өсөр элге бир башчы деп айтсам көпчүлүгү түшүнбөй койду. Булар баардыгы парламенттик деп атат. Парламентини дагы көрөлүчү дедиңиздер. Көргөндөн эмне таптык 7 жылдын ичинде? 7 жылдын ичинде Кыргызстан кайра 2 миллиард доллардан ашык карызга баттык. Эгер 19 жылда Акаев менен Бакиев биригип 2 миллиард 700 миллион карыз кылып кетсе, бул азамат 7 жылда үстүнө дагы 2 миллиардты кошуп берди. Ана сиздерге парламенттик башкаруунун кесепети. Мен ошондо да эскертип айтканмын. Токтойлу, токтойлу, көзүбүздү ачалы. Жакшы эмес жолго баратабыз. Бул жол туңгуюкка алып барат. Эч ким укпай койду. Мына 6 жыл өткөндөн кийин анан азамат сүйлөп атат. Бул конституциянын ар бир кадамында бомба катылган экен деп. 6 жыл тезектерип жүрдүң ошол бомбаны көрбөй. Эмне болду ошол бомба? Эми кечээки алган конституциясы бул мамлекетти жоюу конституциясы. Мамлекетти жоготуу конституциясы. Ошон үчүн өкмөттү азыр пионерлердин үйү кылып койду. Жалаң жаш балдар. Эч нерсени түшүнбөгөн балдар. Арпа менен буудайдын айырмасын билбеген балдар. Кызылча кандай өсөт, ашкабак менен коондун баркын билбеген азаматтар. Кантип өсөт мамлекет? Мен интернеттерден көрүп атам. Мына ушул эле жерде, башка жерлерде аябай катуу бийлеп атасыздар. Кол чаап, ушундай жыргап атасыздар. Байкап атам, көрүп атам. 30 000 киши мени колдоду, 40 000 киши колдоду деп. Эки өзүн өзү талапкер, негизги талапкер деп дайындап алган кишилер айтып атат. А калгандары эмне? Негизсиз талапкерлер. Биз кандай талапкербиз анда? Башкалар үчүн жооп бербейм. Иншалла Аллах буйрган болсо, нукура элдик талапкер мына биз. Элдин атынан биз. Биз байлыктын атынан да чыгып аткан жокпуз. Бийликтин атынан